Ачким кайда калды? Эмне деп айт? Атайын тартылган жылдыз болуп кеткен. Бонissimo. Бонissimo. Тамакышпай калганда. Биринчи эмгек акым менин оюмдакыдай болбой калган. Мындай эмоцияны ала албай калган учурлар болот. Ыйлаган күндөр. Жалпыга салам, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Жаңы ачылган бул каналда мен итальяндардын ашканасынан жаңы рецепттер менен бөлүшөм. Андыктан катталып, лайк басып, бул видеону бөлүшүп, комментарий жазганды унутпаңыздар. Бүгүнкү алгачкы чыгарылышта мен жалгыз эмес. Менин жанымда социалдык тармактарда сиздер видеосун көрүп калган болушуңуздар керек. Менин эжем, кыял эжем менен чогуу итальяндардын ашканасынан лазанья тамагын жасайбыз. Эмесе мен кыял эжемди жаныма чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кандай кыял деди? Бир үйдө жашап учурдат. Көрүүчүлөр менен амандашабыз. Эмне деп айт? Бонжорно тутти деп коелу да. Саламатсыңарбы, Мединанын каналынын катталуучулары. Ушундай. Эжем биринчи жолу видеого түшүп атат. Негизи эле өзү деле видео тартпайт, сүрөт менен гана мен эле кыйнап эле бүгүн менин катталуучуларым үчүн лазанья тамагын жасап бериңиз деп кыйнап эле түшүрүп атам. Андыктан кандайдыр бир кемчиликтер боло турган болсо, көрмөксөнгө салып, жакшы жерлерибизди ашырып коесуздар деген терең ишеничтебиз. Анда эмесе баштадык. Кыялжем, азыр биздин тамакка эмнелер керектелет? Бүгүн кыскача айтып өтсөңүз. Бүгүн биз Наполи аймагындагы эң сыйлуу тамактардын бири лазанья жасайбыз. Анын үчүн бизге биринчи рагусун даярдап алабыз. Ага бизге уйдун майдаланган эти, пияз, сабиз, селдерей, томат, оливка майы керек, сүт, ун, сливочный май, паста, сыр, моцарелла, майдаланган пармиджано менен колдонобуз. Бул аймакта эң сыйлуу тамактардын бири, каждый день мындай жасала бербейт. Бияктын Италиянын даталуу күндөрүндө гана жасалат. Ингредиенти көп болгон үчүн, ошон үчүн ар бир этап менен жасалчу тамак. Эмесе башында бул жакта биз кечээ күнү убакыт көп кетпесин деп туурап даярдап койгонбуз. Сабиз, пияз, анан селдерей. Майда туурап алабыз дагы, анан баштай беребиз. Биринчи газ күйгүзөбүз деп элесе. Газ күйгүзбөсөңөр болбойт. Тамак пышпай калганда деп коеюн. Биринчи концертти баштадык. Биринчи зайтун майын куюп алабыз. Мынтип айлантып коесуңар да, антесине болбойт. Жашылчаларды кууруп алабыз. Баарын чогуу эле салынат, Жеп жемиштер даяр болуп калды. Азыр этин кошобуз. 5 минутта эле курдук, бул жагын. Ооба. 5 минутта кургандан кийин майдаланган этти салып. Бизде бардыгы биякта эт менен жер жемиштер даяр болду. Азыр томатты кошобуз. Этти салгандан кийин бир 5 минутта курдук, Примерно 5 минута. 5 минутта кургандан кийин эле сразу томатты куябыз. Томатты куябыз. Татымына жараша туз салабыз. Эми бул акырын жай отто 1 саат кайнашы керек. Биз азыр рагусын газга асып койдук. Томатын куйгандан кийин 1 саат бышыш керек экен. Биз кыял эжем менен бир аз маек курабыз. Эмесе биздин интернет тармагында тараган кыял эжемдин видеосу бар. Ачким гана деп издеген. Менин ачким кайда калды? Я. Ачким кайда? Ачким кайда да? Ошол видеодо көпчүлүгү атайын тартылган деп жазышты да. Ошол тууралуу кичине айтып өтсөңөр. Атайын тартылды эле, ким тартты эле деп кой. Бул атайын болгон случай эмес, просто сен өзүң баягы жаратылыштын кооздугун тартып кетип баратканда эле мен случайный кадрга түшүп калгам. Чынында издегем ачкимди. Баягы ысыкта ар кандай нерседе болуп атып, баягы ачкини тагынып жүргөнүмдү сезбей ошо издегем. Чынында болгон окуя. Мен просто эле баягы случайный кадрга түшүп калгам. Кадрда мен жокмун, бирок таксиде кетип баратканбыз. Мен мындай сырт жагын тартып келаткам.
Аны тартып келатсам эле кыял эжем неме деп калды да, такси байкени да тартып кой депчи. Анан мен мындай жылып такси байкени тартып атканда, такси байкени тарттым дагы, анан мындай бурулуп эки эжемди тартып коеюн деп тартып баштасам, ошо сүрөткө, видеого тартып атканда кыял эжем деген мындай очки менен түшсөм жакшыраак чыгат деди окшойт дагы, анан очкисин издеп баштады да. А мен улантып эле өчүрбөй тарта бердим да. Анан очким гана дегенде эле каткырып биз ушундай чын эле болгон окуя да алчы. Кечки очкини тагынып жүрө бергенде билинбей калат экен да. Ошондон эжем издеп калган болчу да. Ал видеону TikTokко, Instagramга мен чыгаргам, ошон менен миллиондогон просмотр алып, эжем аябай жылдыз болуп кеткен. Анан эми бүгүн ырымдап алгачкы чыгарылышты. Эжемдин аркасы менен балким жылдыз болуп кетеби деп эжемди конокко чакырып баштап атабыз. Сиз бул жакта көп жылдан бери жүрөсүз. Ошол итальяндардын ашканасы тууралуу кандай үйрөнүп баштадыңыз эле? Башында келгенде жазачу элеңиз же мурун Кыргызстанда жүргөндө эле жазачу элеңиз? Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Биринчи келген жылдары баягы кухняга, тамак ашка аралашпайсың да. Баягы өзүңдүн милдетиң башка болот. Бирок каждый жумушта талап кылышат, үйрөн, жасашың керек деп. Тамак жасаганды билсең, акчаң да көбүрөөк болот. Ошон үчүн сен үйрөнгөнгө аракет кыласың, жасаганга аракет кыласың. Баягы өзүңдүн кызыкчылыгың, кухня, башка элдин, башка жердин кухнясы деле кызыктырат. Ошондон улам үйрөнө баштайсың. Мындай карап келгенде Италиянын кухнясы, күнүмдүк тамак аштары абдан жеңил, абдан оңой. Ден соолукка дагы пайдалуу. Сууну асасың, пастаны саласың, анан жанагындай томатты алып туруп экөөнү аралаштырып жеп коесуң, болду. Аябай жеңил, чын эле ден соолукка дагы пайдалуу. Мен дагы өзүм жасап жүрөм. Ошондон улам мындай, ушундай тамактанса деле болот турбайбы деп ойлонуп каласың да. Кыргызстанда жүргөндө жазачу эмессиз? Кыргызстанда жүргөндө баягы Италия өлкөсүнө кызыкчумун. Мага Венеция шаары аябай кызык болчу. Ырларына кызыкчумун, фильмдерине кызыгып көрчүмүн, бирок ашканасын такыр кызыгып, ойлонуп, мындай неме кылып көргөн эмесмин да. Интерес кармап көргөн. Анан ошо Венеция шаарына барып келгенсиз да? Эң биринчи Италияга келгендеги биринчи эмгек акым, биринчи сырт жакка чыкканым ошол Венеция шаарында болгон. Анан ошо Венецияга барган саякатыңызга бир кайтып көрбөйлү? Бардыңыз, түштүңүз, кандай сезимдер болду, эмнени ойлодуңуз ошо барганда? Мага баягы Кыргызстанда жүргөндө, тем более Кыргызстанда школдо география сабагында окуганда эле баягы суу үстүндөгү шаар десе аябай кызык болгон. Ошон үчүн мен Италиядан биринчи көргөн шаарым Венеция. Ошо кызыгуумду анан улам. Биз кандай жол менен барганбыз? Бир тааныш эжем менен атайын ушундай организовать эткен агентстволор менен аркылуу барып көргөнбүз. Анда азыркыдай эмес, только фотоаппарат, азыркыдай телефон жок, iPhone, азыркыдай интернет жок болчу. Ал убакта сразу түшүп, элге көрсөтүп, жар салган. Баары фотоаппаратта калган да, баягы. Негизи барганда көбүнчө жерде мисалы сүрөттөн көрүп, кызыгып, ошентип аябай кооз көрүнгөн жерлер бар го. Анан барсаң эле баягы ожидание реальность болуп калат го. Кээ бир жерлерчи, мисалы мындай эл жок, аябай кооз кылып тартып киргизет, анан барсаң элдер толтура, андай кооз көрүнүштү деле көрбөйсүң да. Сизде кандай болду эле барганда? Ожидание реальность деген болду эле, мындай сиз күткөндөй болдубу, мындай кандай сезимдер болду барып түшүп биринчи ошо суунун үстүндөгү шаарды көргөндөчү? Менин оюмдакыдай болбой калган. Реальный жашоо, реальность башкача. Ушундай эле шаарда келип түшкөндөй эле болгон. Мен баягы бала кезимден берки кыялымда башкача элестетчүмүн. Суунун үстүндө түшүп эле, суунун үстүндө жашоо болчудай. Негизи көпчүлүк учурда мен деле мындай бул жакта Италиянын кооз жери, негизи эле Италия өзү кооз мамлекет да. Анан ошол кооз жерлеринин баарын көргөнгө аракет кылып чыгып жүрөм го. Анан сүрөттөрдөн көрүп, аябай кооз экен деп ошентип анан барганда башкача баягы сен күтүп аткандай эмоцияны ала албай калган учурлар болот да. Ошондон улам сураганым да, эми мен Венецияга да бара электим да. Анан балким барсам өзүмдү даярдап барайын дегеним да. Андан бери канча суу акты дегендей, канча убакыт өттү. Азыр эми Венеция баягы мен көргөн эмес, азыр жаңыланды. Азыркы Венеция
может сенин баягы кыялыңды может көрөсүң, кыялыңда өзүң кыялданып койгон буюрса дейли. Анан Италияга келгенден кийинки баягы жумуштагы кыйынчылыктарыңар тууралуу кичине айтып өтсөңөр. Себеби көбүнчө мен азыр блог жүргүзүп, бул жактагы итальяндардын жашоосу, андагы жумуш тууралуу айтып берип келатам да. Анан көбүнчө суроо ошо биз дагы кантип барсак болот деген суроо келет да. Анан келгенде эле негизи ойлоп келишет, жыргал жашоо депчи, барып эле көчөдөн акчаны шыпырып, дарактан мынтип күйүп алчудайчы. Бирок андай жок, иштеш керек дегендей. Ансагындай сиз дагы жаңы келген учурдагы кыйынчылыктар, баягы ыйлаган күндөр болот да, менде деле болгон. Ошол учурларыңардан бир эстеп берсеңер. Европага кеттим, Италия өлкөсүнө барам деп келгенде мен деген фильмдерде көргөндөй, журналдарда көргөндөй мен бир мындай шаарга келип түшөм деп ойлогом. Бирок мен деген азыркы ушу Наполи аймагынын центральный Гарибальдиге түшкөм деп Пьяцца Гарибальди деп коет, ошо жерге келип түшкөм. Еще мен абеттен кийинки учурларда келгем да, анда эжем бар болчу, мен эжем тосуп алган, эжем ошол зонада жашачу, ошол райондо. Аякта күнүгө базар болуп турат. Мен базар жабылгандан кийинки убакытта келип түшкөм, ошон үчүн мен эң биринчи ушу Наполи шаарына келгендеки ощущениям мен Ош базарга барып калгандай эле. Биздин мурунку Ош базарга барып калгандай эле. Ош базарга көнүшүп калдым деп койбойсуң. Андан кийин келдиңиз, Ош базарга түштүңүз. Анан жумушту канча убакытта таптыңыз? Мен эжеме келген үчүн, эжемдин жанында болгон үчүн, эжем мага мындай жашоо шартка, абасына көнүшүнгөнгө мага возможность берген. Мен деген бир топ убакыттан кийин жумушка киргем да. Бир топ убакыт болгондо. Бери дегенде мен бир айдай эс алууда болгом эжемдин жанында, эжемдин коштоосу менен. Айтайын дегеним, бул жакта ошо жумуш табуу оңойбу же кыйынбы дегеним да. Себеби бул жакка келебиз дегендер ойлошот да, барып эле жумуш таап, ой тил жок эле, сразу кирип кетебиз, дароо эле жумушка кирип кетебиз депчи. Бирок андай эмес да. Бир ай эс алдыңыз, анан жумуш издеп баштадыңыз, Эми азыр мисалы үчүн азыр көп баягы аял кишиге ылайыктуу жумуштарчы, баягы адам сразу неме кылам десе деле, баягы кыйналса деле, неметип сразу жумуш таап кетсе деле болот азыркы учурдачы. Бизде мурункулар бизди баягы элеси да. Мындай сразу эле жумушка салып койгон эмес да. Бир аз көнүшүп көрүп, бир аз. Анан жумуш издегенде кандай болду? Кандай жумуштарга бардыңар? Ошолор кызыктар тууралуу айтып берсеңер. Жумуш издегенде ошо эжем аркылуу эле, эжем тааныган эле үй бүлөгө жумушка киргем. Үй бүлөдө 6 киши болчу, 4 баласы, анан сеньор күйөөсү, жолдошу. Ушун азыркыдай эле мына сен иштеп аткандай мисалга алганда. Үй бүлөдө? Үй бүлөдө иштегем. Биринчи алган айлык маянаңызды эмне кылдыңыз эле? Кандай сезим болду эле еврону биринчи колго алганда? Эми ага чейин алгансыз да, бирок эми өзүңүздүн эмгек акыңызды колго алганда кандай болду? Кандай сезимдер болду эле? Кайсыл жака көрөттүңүз эле ошо биринчи актарыңыз? Өзүмдүн жашоому, конечно, биринчи биякта алыс жерде, анда азыркыдан арзан болчу. Мен 600 еврого иштечүмүн семьяда. Эң биринчи киргенде, ошондо дагы баягы без тили жок деп, алы жок, документ жок деп алганда 600. Анда 600 евро табыш бизге көп эле акча болчу. Анда жашоо азыркыдай эмес, жашоо арзан болчу. Биякта дагы, Кыргызстанда дагы жашоо аябай арзан болчу, азыркыдай эмес. Ошон үчүн 600 евро табыш ал убакта бизге алтын тапкандай эле болчу. 1 саат кайнаш керек болчу рагу. 1 саат кайнады. Вау! Сону кайнатат го я. Кара жытын айтып жытын. Сону жытынатат. Бешамелни жасаш үчүн 40 грамм май, 40 грамм un керек, анан жарым литр сүт керек.
Негизи биякта бешамель башкача жол менен жасалат. Мен өзүмдүн ыңгайлуулугуна ылайыктуу жасайм. Биринчи сүттү Ошон үчүн мен сүттүн жарым литр сүттү куюп алабыз. кичинесин биякта муздак алабыз. Калганын жылытып алабыз. Анан унду салып аралаштырышыбыз керек. Жанагы мындай кургак болуп тоголоктошуп Тоголоктошуп калгаш үчүн кичине сүткө унду аралаштырабыз. муздак сүткө аралаштырабыз. Мен жасасам тоголок болуп калып калчу да. Просто ушундай кылып жасаш керек турбайбы? Негизи баягы бешамель бышырганда сүттү кичине жылытып алышыбыз керек, чтобы тез кайнап чыкканга. Биринчи муздак сүткө унду салып эзип алат экенбиз. Бүртүк болуп, кургак болуп калгаш үчүн. Анан сүттү бир аз жылытып калганын жылытып алып, анан кошобуз. Үстүнө кошуп Тез экенбиз. кайнап чыккыдай кылып, ошон үчүн Ошондо жылытып бир алабыз. 3 мүнөт, 4 мүнөт аралаштырабызбы азыр 5 мүнөт? Эң көбү 5 мүнөттө дайыр болот бешамель. Бул учурда рагуну дагы деле отко калтырып койсо болот, Кайнап. Жай отко калтырып кое берсеңиз. Чым-чым туз кошобуз. Сливочный майды кошобуз. Ошондо 5 минутта тынымсыз Аралаштырып аралаштыргандан турушубуз кийин керек. Сливочный майды кошуп, эригенче аралаштырып турабыз. Ошону менен бешамель даяр. коюу болуп чыгыш керек экен да. Ошондо бизге керектелүүчү нерселер даяр болуп калды, уже. Эми баардыгын чогултушубуз керек. Бешамель даяр болду. Азыр рагудан кичине кошуп, аралаштырып коюшубуз керек, чтобы бешамель аябай коюуланып кетпеш үчүн. Бечамелла. Бешамелла. Наполитанский диалект менен бешамель. Ушундай даяр паста бул. Сууга бышыруунун кереги жок. Дароо эле түз эле тизебиз дагы, анан духовкага салабыз. Негизи паста бар, атайын лазанья жасаганга. Андай пастаны алып, сууга бышырып, 3-4 минутта кармап, анан калганын духовкада бышкыдай кылып жасаса дагы болот. Бирок батыраак болсун десеңиз, мына ушундай даяр пасталар бар бизде. Бул жакта Италияда. Ошол даяр паста менен жасап атабыз биз. Эми биринчи эмне кылабыз? Биринчи Рагудан биринчи куюп алабыз. куюп алабыз. Анан паста салабыз. 1 2 Пастанын үстүнөн бешамель. бешамель. Анан сыр моцарелла, майда тууралган фердинанд. Анан пармиджано. Катар менен эле тизип эле кете берет экенбиз, Ошондо максимум 4 же 5 катар кылып тизишибиз керек. Азыр моцарелла сыр салабыз. Майда тууралган. Сыр канча көп болсо, тамактын даамы ошончо. Негизи булардын тамактарынын даамын ушул өзлөрүнүн сырлары чыгарат, Пармиджаносу жок паста жасаса, негизги ингредиентин алып салгандай болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө пармиджано колдонушат. Рагудан куябыз. Эми ар бир катарга кылып атканда өтө көп эмес, аз эле колдонобуз. Анан экинчи катар пастаны коебуз. Анан баякыны кайталайбыз. Рагунун калганын баарын чогулттук, даяр болду. Азыр биз эрте күйгүзүлүп даярдалган ысытылган духовкага салып 170 градуста 25 мүнөт кармайбыз.
25 минутта өттү. Биздин тамак даяр. Эми эң кызыктуу жерине келдик. Азыр жейбиз. Ах, арагылачы. Жытынан. Жыты эле укмуш кой. Ласанябыз даяр. Азыр жейбиз. Эң маанилүү. Аплодисмент кылып турушуңар керек деп койду. Жытынан эле билинип атат го. Вау! Карагылачы. Итальянкалардан дагы укмуш кылып жазып салыңыз го, кыялды. Эми дегустацияга. Эми ласаньяны жейбиз. Даамдуу экени жөн эле сыртынан эле көрүнүп турат, карагылачы. Кыял жемди даамдап чогуу жейли десем, кыял жем диетадамын деп атат. Ысык да эми, бул кичине суу алып жейин. Ойбой. Үйбей. Come? Өлө даамдооптур, өлө. Карагылачы. Buonissimo. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышым соңуна келип жетти. Видео жаккан болсо, комментарий жазып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп койсоңуздар, алар дагы италиялыктардын ашканасынан даам татып көрүшсүн. Кийинки чыгарылыштан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Чао!